Dostlar, mына қара сызық, қара сызық. Ушул граница. Мына болсо Тижуана деп турган ошол Тихуана. Жана биз ушул границадан киргенбиз. Ушул жерде Сан-Сидра деген граница бар мына. Сан-Сидра Атай Месса деген граница бар. Мындай барсам, мына 5 менен көрдүңөр, мына азыр биз келген жол. 5 барып ошол неме Тихуанага кирип кетет. Биз болсо мына жерден кирип, мына киргенбиз. Мына жерде гостиница бар. Шу гостиницада жатканбыз. Ушундай достор. Азыр мына келдик, буйруса. Светофордон өтүп бурулабыз. Ассаламу алейкум мекендештер. Мичиганда турабыз бүгүн. Бүгүн жума күн, жумаңыздар мубарак болсун. Мындай асос күтүп кетем. Мичигандан Калифорнияга, Калифорния Сан-Диегога кетебиз. Бул жакта кар жаап атат. 2350 майль экен. Деген сөз 3800 километр. Бол жол менен. Ошол жерге кетебиз. Алдаркасы ачты. Эми ба традицияны бузбай, алдаркасына бирдеме алып алсак жакшы болот. Оны 11500 паунд дегенде мындай чыккан 5,5 тонна деп айткан да. 5,5 тонна деген. Да мен келгенден сурадым да. Канча экен десем, бул болгону 3,5 тонна экен, 5,5 тонна эмес. Алдаркасы бош эми, ушуга бирдеме карайлы буйруса. Азыр байлайлы, зым менен байлайлы, зымырат айдайлы дегендей. Кагазын алайлы да жөнөйлү. Мен мына үйдүн нарагынан жүктөп чыктым. Анан заправкага карасам алысыраак экен. Кичинекей заправкага келсем, кичинекей заправкага келсем, шлангасы кыскараак экен. Нарана машина коюп алып бирөөчү. Зорго жеткирсем болот. Сенен коюп алайын. Азыраак. $100 коям. Азыр жолдон анан өдөсүнө дагы лыйына кылып туруп, полный бак коябыз. 380 литр. 380. Достор, көрдүңөр, мына машина турат. Ушул бекер турган жок. Ушул спид лимитти текшерип карап турат. Ал нарактан келеткандары да, берактан келеткандары да ортого туруп алган. Ким катуураак келсе, мына дөңнөн көрүнбөйт наракчы, мына дөң. Нарактан катуу келгендерди бияктан дагы нарак карап туруп алган, ортого ошолорду кармайт. Сразу аркасынан келип утуп алат. Азыр келетип элечи. Келетканбыз эле алдыдагы мына мен алдыма 2 машина кире калды азыр. Эсик эле тормоз терип токтоп калды. Аркасынан мен да тормоз терип эле аварияны жаап койдум. Эмне эле болуп кетти экен деп анагын атабыз. Жолдо авария же бирдеме болгон окшойт. Азыр бир полицейский машина катып өтүп кетти. Биз жакындап калдык. Көрүнөт атат, бир машина ылдый түшүп кетти. Бул жакта баягы Кыргызстан менен бияктын жолдорун салыштырып айтып бербейсиңби дегендер көп болот да. Бул жакта жолдор көрдүңөр бир тараптуу. Кыргызстан авария болуп кетти болсо, оң жакка Токойго кирип кетет же сол жакка мына эки жолдун ортосунда ушундай бир канча метр, бир 20 метр аралык бар да, 15-20 метр чыгат. Ошол аралыкка түшүп кетет. Трактор деле, чоң машина, кичине машиналар ушул жака чуңкур дөң ылдый болот, ушул жака түшүп кетет дагы. Мындай бири-бири менен сүзүшпөйт, аман калат. Өзү эле ошол жака түшүп кетет же башка болот. Бизде эмне кылат? Уктап кетсе, башка болсо, ойноп кетсе, встречный машина келип туруп, кагып салып атпайбы? Бул жак ушундай. Анан бул жакта азыр мындай болуп туруп, бир эчтеке болуп туруп, машина жүрүп турат, авариясын жаап турат, мен көрүп турам азыр. Ошо учурда, булар полицейский чакырат да. Эмне коюп коюн, азыр телефон кармап турсун деп жүрбөсүн мага да. Полицейский чакырганда полицейский дагы келет, скорый дагы келет. Анан пожарный машиналар дагы келет. Ушулар келип, анан кийин мындай чыгарышат. Өзү болгону азыр мына силерге көрсөтүп коюн. Бир эле машина түшүп кетти. Бир эле машина. Скорый дагы келген. Пожарный дагы келген. Жардам кылып атат ичиндеги адамга. Мына жакта дагы трактор топтоп же, бул жерде ДТП болуптур. Мына машинанын алдыңкы крылосу, мына көрдүңөр, бир крылос аркасынан келип туруп сүзүп алган го дейт. Аркасынан келип сүзүп алып, анан кийин ал болсо
жолдор аралыкта бардык жактарда ушундай аралыктар бар. Бул чөп, ичи суу ушундай. Ошол жакка түшкөнчө анан аман калат. Сырашы бирин сүзбөйт. Жолдор мындай бир тараптуу 2-3 андан ашык полосалар шаарга жакындап калганда андан көп полоса болот. Шаардан алыстап калганда ушундай 2 полоса болот. Ал көңүндөн өттүңбү, өзүң полосаңа кирип аласың, кете бересиң. Туз чачып жүрөт но. Жолду тазалап, туз чачып өткөрүп атат. Бул жакта деле жолдор жаман, монда ямалар бар. Жолдор жаман. Өттү, андан кийин бул полоса ар дайым бош турат. Кээ орустар айтып атат, ален депчи. Кээ алендер бар. Өтөт да телефон чукулап унутуп калган. Сол жагына өтүп алат. Кете берет. Анан артына эч ким сигнал баспайт, маргайт этпейт деле. Өздөрү оң жак менен өтүп кетишет. Ушундай достор. Мен азыр Мичигандамын дагы деле кар жаап атат бул жакта. Күн бир аз суугураак. Жаз келеби, келбейби быйыл. Кутман таң барыңыздарга. Кечинде 12-лерге чейин айдап келүүнөн монда флайнжи турат. Флайнжи деген зат бар. Ага кирсем эсте жок. Мында лаус турат. Ал жака кирсем да эсте жок. Анан монда кичинекей заправка бар экен. Ошонун бир ондой баягы трактор токтой турган жери бар экен. А жерде да месте жок деп кой. Анан мындай бордюрдун чекесине эле коюп алдым. Газонун боюна эле эч ким иш айтып кылбагандай жерге коюп. Жаттыр эми. Аке аркада жанага келет. Айдайлы. Кеше эле кар жаап атты эле. Түнү менен айдап келсем, бул жакта кар жок экен. Болгону бул жакта күн суук экен. Погода аябай жакшы. Күн суук, бирок кар жок, күн ачык, сонун погода экен. Айдайбыз буюрса. Саат 11 болуп калды, күндүзгү 11. Бул жакта кар жааган экен, жолдордо бир аз кетип калыптыр. Жол таза. Жолдордо баягы ошол кар учурунда жолдон чыгып кеткен машиналар аябай көп экен, жолдон жатат. Бузулуп калган, айланып кеткен, ылдыйга түшүп кеткен. Азыр биз штат Айовадабыз. Айовадан бир аз жүргөндөн кийин Небраска башталат. Мурунку видеолордо көргөнсүздөр, ошо Небраскада азыр кар жаап атат. Ушул учурда биз барганга чейин кыйла көп болуш керек. Карагыла экөөнүн аралыгы жакын эле, бир канча 200 километр болсо керек. Болжол менен ушунча 200 километрден кийин кар жаап атат. Мына достор, штат Небраскага да кирип келдик. Штат Небраска, Амаха деген шаарына келдик. Мына жерде жазылып турат, тоонун орунда Амаха деген. Бул жакта бир аз кар жок экен, бирок учкундап атат. Азыр бир аз жүргөндөн кар сересин эле жаап атат деп атышат. Эми элчи көрөбүз. Күн бүркө, күн суук, бирок кар жок. Жол таза экен, жакшы. Буюрса жакшы эле буяга. Кете атабыз шашпай. Достор, жолдон бурулдум. Ал жерде Walmart деген магазин бар. Ошол жерге токтоп деф алып алайлы. Анан аркада 1-2 балдар бар. Встречкадан бирөө келип атат. Аркадан да бир бала жолугуп учурашып, андан кийин жолду улайбыз буюрса. Мына Walmart деген магазинде. Анан бул жерде тракстоп кылып турган. Бул жер тракстоп болуп кетип турган. Мында мен турам. Мына индус туугандар антип сүрөтүн коюп алышат, трактордун ана трейлердин аркасынан жармаштырып алышат. Азыр ушул жерге толкун менен Майрамбек келе турган болду. Мына ал жакта дагы трактор турат. Бул жак жөн эле тракстоп болуп кетти. Ал жактарда дагы. Азыр аларды мына жерге койдойн, мына жерге эки катар. Ана магазинге кирип ала турган нерсебизди алып алайлы. Кече кашайып газым иштебей калыптыр. Оозачарга
Birдеме жасай коеюн десем эле газым иштебей калыптыр. Анан эптеп бирдеме оозду ачтым. Ооз жапканга уктап калыпмын. Турсам багымдат намаз болуп калыптыр. Алланын каалоосу менен. Ошо азыр кирип продукт алып, газ алып алайын, газ болсун. Чогуу киребиз азыр. Балдар келгенге чейин отуруп турайлы. Баягы көпчүлүгү сурайт да 360 деген приложение бар. Анан ошондон кандайдыр бири-бириңерди таап аласыңар депчи. Мына мына Толкун деген бала уже келип калды. Мына азыр бурулат. Мында мен турам, мына мен. Мына Толкун деген бала. Мына бул Майрамбек деген бала. Кайда качып кетти ал? Жалда келип калдыбы? Мындан да келет атал. Андай ошондо бул да жакындап калды. Мен алдымда Аскар Али деген бала кетип атат. Мындан да кетип атат ал. Мындан да кетип атат. Азыр ага да жолугабыз. Ошондо Толкун мен Аскар Али бардыгыбыз бир тараптан ага Ахмет Бой деген бала келди. Азыр приложение келди. Бул жерден бурулат азыр. Мында бир трак кирип атат, бир трак чыгып атат. Өз негизи Walmarttардын алдына койгону болбойт да чоң машиналар. Анан бул жер ошондой стоянкасы кенен кирип продукт алып чыгып кетчү. Мынакей Толкун келди. Аркасына дагы бир машина чыгып калыптыр. Молодец. Иште кылып атат. Азыр Майрамбек келе атат. Мына жерге кой. Качан карасаң машина чыкты болду. Молодец. Азыр кой. Мынараны кой дейли. Сонун машина чыкты болду. Рубикон чыкты болгон турбайбы? Jeep Grand Cherokee. Grand Cherokee эмес. Jeep Wrangler Rubicon деген. Машина чыкты болду. Алдын тартып алды. Азыр мына жерге кирип чыгам. Мына каралы. Азан Экспресс. Меники болсо МДС Экспресс. Экспресс меники. МДС транспорт. Шундай экен. Дөңгөлөктөр болсо келип калды. Сыйгалак болуп калды. Тургай сыйгалак. Дөңгөлөктөр. Мен да дөңгөлөктөрүм сыйгалак болуп калды. Дөңгөлөк алмаштырышыбыз керек. Буйруса. Азан Экспресс жок го, KG караван го я. Карванчылар. Майрамбек да келип атат. Келип калды азыр. Экөөбүз бир жерден алганбыз машинаны. Экөөбүз бир жерден алганбыз. Магазин içine girdik. Sizlerge mı жерге geldi. Дүргүлөрдү. Мына жерде дүргүлөрдү карагыла. $189 экен. Мына снайперден охотагачы $400, $250, $490, $380. Мынын астындагысы $182 экен. Оны $197 экен өдөсүндөгү немеси менен. Бинокль менен жана недеп коет. Дүргүс менен. Сон гана алып охота кылсаң, бычактын түрлөрү бар экен. $20, $30, $40. Ama дөңгөлөктөр. Бар нерсе бар экен. Мына достор, $60 экен. 2 көздүү газ. 2 көздүү газ. Мындай. Мындан болсо $40 экен. Мындай газ кетет да, мындай чоң газ. Меникине мындай кичинекей кетчү. Walmart'ta 2.97 olturбай, жолда заправкаларда ошол $6 бирөсү. Азыр мен газым иштетсем кайра иштеп калды, кече суу тийип калган окшойт. Ошон үчүн газ албай эле, мындай газ албай эле. 2 баллон алып алдым, деф алып алдым. Эми бычак албай эле, бычагымды да таппай калдым эле. Бычактын андан чоңун алып алдым үчүн. Шунун бардыгы $74.51 болду.
Kettik ya sakın. Trafikten alıp aldık. Çıktık. Sakın ayramda gelip kaldık. Kalmarkın altına öyle koyup aldık. Üç özlüğü, üç başka kampanyada koy. Benimki MDS. Bu Lazan teyze. Onunki Sam Express dep yazıp Bundan solunuşlu bataryalar yüklü aldılar. Solunuşlu bataryalar yüklü aldılar. Bundan da 6 штук yüklü aldılar. Sam Express degen şunday kompaniyada işte otatlı bola. Salıştıraylıların cinoylemi. Nasıllarda. Çorniye glazza ekenden maşinası. Bizdeki olsa appak. Bunun olsa paranın içi de kara ekende. İçi de kara, bamperleri de kara. Bunun işleri ak. Çorniye glazan hazır sizlerge haladiniga alıptır. Eldim baldar. Tın ey. Kana bismillah görökçü. Sonunda kana ey. Canımız var ekan, aptechka var, qo'shimcha bak var, toolbox var, iki zapaskani baylagan, mashina taptoza. Bakın. Sam Express deydi. Anda Kırgızstanda manda padushkasin. Tınge eldir. Молодец, maka. Mashinasini qara, taptoza mashinasi. Balдар машинасына отырдым, кеттік үшеуміз үш жаққа кетеміз. Толқын екеуміз ертішіп кетеміз. Жарым жолға шейін. Бисмилла. Қалғандары маққа кетті. Сіздегілі. Достар, күн кеште боз-ачар ифтар болып қалды. Hazır. Bunlar жерде кичинекей заправка бар экен. 7-нчи күрөк заправка бар. Чоң эмес, кичинерак. Ушул жерге кирип сыгыраак чай алып, оозда чалы. Андан кийин кайра жолду улайбыз буюрса. 164-чегизден чыгып, кичинерак. Жолдун боюнда башка деле тракстоптор бар экен, мага чейин узап кетет экенсин. Азыр 10 мүнөттөн кийин Кудай буйрса ифтар болот. Сиздер дагы оозуңуздар кабыл болсун, дагы ооз ачып атканда бизге да дуа кылышты унутпагыла, достор. Дуаға мұқтажыз, алыста жүрген мигранттарды да естеп дуа алып қойла. Алла разы болсын, иншалла. Така достар, оозды аштық, Құдайға шүгүр деп кайра жолға чыктык, кетип баратабыз. Өткөндө 88.888 деген датаны сурангандар бар эле, ошолор үчүн 88 датаны силер көргөзүп коеюн, пробегти. Окшуш сандарды силерге көргөзүп туруп, мен чынөзүнчө эле кызыктап кой. Кутлан таң барыңыздарга. Бул штат Вайоминг. Түнү Небраскага келип, Небраскадан өтүп Вайомингге кирип эле эс алдым эле. Жаңы эле туруп жөнөдүм. Бизде таң калды. Бул Вайомингдин чөлү деп кой. Бияга көрүнбөгөн тала. Эми ушул Вайоминг менен Salt Lake City, Utah'ga çeyin barabız. Utah'dan anan 15-ci US'ga kişilik geçiyor menen anan oldu hiç şüphetiyoruz. 15 US'ga dilemesine hiç olmayacak. Şu menen şüphetiyoruz olaydı. Las Vegas'ta gözlüyor. Las Vegas, andan keyin Los Angeles, andan keyin San Diego kılıp şüphetiyoruz buyursa. Karalı. Tala jatkan ele tala dep koy. Dostlarımla жолду көрдүңөр да капкара болуп турбайбы? Кара музда. Жука сулай мындай муз болуп калат. Алар кар бияктагы. Азыр мына алдында мына машина, мына трак. Менден обгонго чыгып туруп, мен тушума келип тургандан кийин мага сигнал басып, кол булгап атат да. Эмнеге бу токтотуп атат экен мени деп анан аварийка жаап. Токтосом,
мен мына машинаны алганда бул дагы машина алды эле да. Бул өзү мына чоң тракта жүрөт, анан шопур отургузуп койгон. Мына чалып атат Мустафа. Азыр алалычы деркен. Алло. Aziz selam aleyküm. Aleyküm selam Mustafa. Mustafa abi, ne habersin? Nasılsın? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Mustafa. Maşallah. Wyoming. Wyoming'de. Ben gördüm, sen geçti MDS. Ha? MDS ha. Evet. Biraz sürdüm ama baktım Aziz Baba. Evet dedim. Aziz Baba. Maşallah. Her şey cakşı. İyiyim. İnşallah. Sen iyi misin? Evet, şükür Allah. Elhamdülillah var yaxşı inşallah. Çok şükür. Nereye gidiyorsun? Nereye? Evet, ben San Diego'ya gidiyorum abi. San Diego. San Diego. San Diego. Ay Eylül. Ondan sonra ay çiftil. Doğru mu? Ben de Las Vegas. Doğru. Las Vegas, Los Angeles, San Diego'ya gidiyorum abi. Süper. Aziz benim makina Ram. Ram. Benim pickup truck. Engine below that. Ya dostlar, kar jağıp İvanların mekeni. İvanların mekenine geldik İvanistan'da. Şimdi ötüp aratağız. Utah'a girdik, Utah'a. Штат Utah'nын кар кичине учкунда тарка жакта кар жаап аткан экен, жолдор таза эле экен, бирок перевалдар ишке көргөзөйүн деген мына кызыл тоолорду айтам да. Кызыл тоо жаарлар менен. Мына жагы андай эмес. Сол жакпайт. Мына жагы ортодо жол эле бөлүп турат. Таң калышты. Аябай бийик кишилерге мындай азыр камерадан жакшы көрүнбөйт да. Аябай бийик, астында поезд жол бар экен. Бул жерден көп өтөм, жана кызыгам да, мына кандай бул Кудайдын кудурети, же мындай кылып атайын, мындай кылып экскаватор менен ушундай кылганбы? Таң калышты. Азыр Перевалдан түшүп Utah'га, Солт Лейк Ситиге жетейин деп калдым. Мен ага Солтко кирбестен азыр Йоска менен обез кылып өтүп кетем. Бул жакта күн суук экен, кар бар. Жолдор тазаланып калыптыр. Түнү баягы Black Ice деп коюп, түнү караңгыз болуп, жолдордо ушундай тайгак болуптур. Бир жакшы. Мына жерде ресерия бар экен. Токтосоң болчу да экен, бирок вакыт өтө аз. Айдай берели узун жолду кыскартып силер менен биргеликте. Азыр Ылдыйга түшүп баратабыз да. Ылдый иш. Ылдыйда жолду көрүп атсаңар керек. Ушуга түшүп кетебиз. Ушу жерлер көкмөк муз болуп калат да. Анан сеп тагып чыгып, сеп чыгып түшүш керек болуп калат. Жолдор туз чачат. Ушундай. Мен анча-мынча комментарийлерге жооп бере кетейин, жанагы намазды кандай сен жолдо депчи. Азыркы ошо ресериялар бар, тракстоптор бар. Окуганга желание эле болсо, окуй турган жер аябай көп да, кенен. Кайсы жерге болсо ыңгайлуу жерге токтойсуң, трейлердин үстүнө чыгасың, жай намазыңды саласың, окуй бересиң. Таратып атылган суу машинага салып койсоң ысып жүрөт, ысык жүрөт. Же болбосо тракстоптарда деле ысык суу, муздак суу бесплатный. Бизге окшоп ар туалетке киргенде 10 сом төлөбөйсүң, бекер кирип чыгып кете бересиң. Бирок ой дебей 24 саат бою ачык, тракстоптор ачык, бар жерге кирип, жада калса тамагыңды ысытып жеп, душуна түшүп, туалетине кирип, даратыңды алып кете бересиң. Эч кандай кыйынчылык жок. Было бы желание дейт, то желание эле болсо, жай намаздын үстүнө чыкканы духуң жетсе эле окушка шарт кай жерде болсо табылат. Сонун болуп күн чыкты да, анан мен силерге мына асман тиреген тоону көргөзүп коеюн деп көрүп атасыңар. Булуттун арасынан чыгып турган ала тоону да кой. Булут
бұлттардың арасынан шығып тұрады, асман тіреп, биік болып. Соның көрінеді екен. Мынау жақтары бүтіле мал сарай екен. Бұл жерде жолдадағы ат, мал, шынай сарайлар екен. Чөп жиылып тұрады скиптерде. Көрінеді ау жақшылы. Достар, жолдың бойына тоқтап. Мына Құданың құдіретін қарағылар. Баяғы тізіп қойғандай, қап-қап тізіп қойғандай. Асман тіреген. Зоолор таштаншы. Жолдың бойына тоқтадым. Азысыны тартып көргізейін депші. Оның астында су бар екен. Оның астында су бар екен, балық тұтып açады. Мынау жағын қарағылар. Дейік. Onun жерде. Алыстан. Күндағы андай эле суық емес. Жигариддинді жүктеп алып кетіп табыз ем. Жигариддин. Зымменен байлап, зымыратып айдап. Сонды екен, Ошны. Мынандай погода башталып кетті. Внезапно. Өте тездік менен. Тағы жақшы азыр. Мен біраз дистанция қармауға арқарақта айдап қалдым трактан. Алда кеткен тракка жақын айдасам, тұман болып ештеңе көрінбей қалады. İşte arqaraqta ақырында жүре берейінші депші. Жолдарымыз азырлы стрессинден бір машина ылдыға түсіп кетті мына орталыққа. Забордан тешіп. Арақтар проп болғаннан қарасақ шында олып. Достар, Невадаға келсем жазғы. Қардың ешбір түсі көрінбейді. Күндағы жылу. Погода да жақшы. Күнгештеп қалды. Оза чар болайында ошоға. Лаус деген тракстап бар мынеке. Ошол жаққа тоқтап оза чабыз бұйырса. Достар, мына чалқып жатқан Лас-Вегаста. Лас-Вегасқа біз 10 километр, 5 километрлі жетпей жақынлы қалды, көрдесіңіз. 5 километр. Бұяқтарым тала деп қой, ең тала, жолдары бүтелек. Лас-Вегастың ішіне кірсең, Вегас. Аннан шыққаннан кейін дағы шындай, да? Мына жақтарында аз қараңда көрінмеді. Күндізгі видеолар бар ғой, ошодан көрсеңер болады. Вегастың бойындағы жерлер, жолдары бүтелек меге. Дағы деле жасашып жатады. Алыстан ұқсаң батырды, жанына келсең бір киши дегендей, Лас-Вегас. Вегас деген шаар ушул. Штат Невада. Неваданың борбору, Лас-Вегас. Жана кинолорда Вегас болуп аткан жерлер ушул жерлер. Ушундай эле шаар. Эң ишенгени мына башынылар бар, бир эки. Болгон башка эчтеке деле жок. Негизи көрө турган делечи Вегастын. Асман тиреген этаждар деле жок болгону мына силердин алдыңарда көрүп турган эле этаждар булар деле өтө эле бийик эле эмес. Ана мынау несі бар да, машина бар. Мына жақта да бір екі зданиялар бар, болды. Күндізі деген бұл жерде жүріп болбайды. Мен мұрынғы видеоларымда да көргенсіңер. Әбай пробка көп болады. Бұл жақта пробка болады. Азыр как раз біз түн өткізеткенбіз. Лас-Вегасты, Лос-Анджелесті түн өткіземіз. Ондай жалтырақ еле көп та бұл жақта. Казинонun мекені. Туристер аябай көп келеді ошоға. Шунда достар, Вегас деген шаар. Бұл 15-ші жол. Өтіп өтеміз тез. Мына жақтарында бір жақсы зданиялар бар. Соны көре тұрған. Мына жақта. Ушул жерде дағы алгоңул өлүп кетчү. Спид лимитти. Тракстер болбойт, мыналар. Спид лимитти де карабайт. Главное, ак үйдө болуш керек, но
кичине жүргөндөн чыгып кетет, ушунда кичине эле шаар, тез эле чыгып кетесиң. Чыккандан кийин бир аз жүргөндөн кийин эле дагы тоо таш башталат. Чөл. Вегастын ишенген көчөсү. Мыналардын түптөрү бүт эле гостиница, анан казино, кафе ушундай. Азыр да бир аз жүрөбүз, бир 5 километр жүрөбүз, чыгып кетебиз. 5 километрге деле жетпейт. Ушуга бүттү Вегас. Кутман таң барыңыздарга. Сан-Диего деген жазым көрдүңүздөр, ушуну кубалап кетебиз. 15-чи жол менен эле келе жатабыз. Жаңа эле эртең мененки саарлыкты ичип жөнөдүм. 200 километрдей калды. 130 майл. 2 саат дайым бөлүсө саат 8ге барабыз. Ушундай достор. Эндиги акыркы маалыматтар сиздерге. Кутман таң барыңыздарга. Мен 1:30 баштап айдап баштадым. Түнкү 1:30. Ошондон бери эле жолдо машина аябай көп да. Мына Лос-Анджелеске жакын калгандан баштап аябай көп. Лос-Анджелестагы аябай чоң шаар болгондуктан нарак берактан келип иштешет да. Анан булар 4:30-5-те ишке келишет. Например, мен бир жерге барып эс алып калсам, эртең менен 8-де күн чыкканда келет эми. Кыргыздарга окшоп күн чыкканда келсе ишке деп, ошол жерде турсаң 4:30-5-те эле келе башташат тыркташып. Анан эмне эле уктап калдымбы, 7-8 болуп кетти деп карасаң 5 болгон болот, 4:30 болгон болот. Булар көп уктабайт да, жумушту биринчи орунга коет. Болбогон шултоолор менен жумушка келбей коюу деген нерсе жок булардачы. Булар жумушту биринчи орунга коюп, ошон үчүн көп иштеп, азыраак уктап, өнүгүп атат да, өнүккөн мамлекет. Биз дагы азыраак уктайлы дагы, көбүрөөк иштейли, шултоон азыраак кылып, менет кылсак, биз дагы өнүгөбүз, Кудай буйруса. Ушундай достор. Машина аябай көп. Бул Америка машинанын мекени да. Бир үйдө 3-4 машина. Буларда бир уул бир кызы болсо, аялында да машина, баласында, кызында, өзүндө бир үйдө 4 машина бар. Достор, азыр жолда кетип баратсам, бирөө сигнал бас, аркан кара дейт да. Нени карады деп караң бирсира. Мына балон жел чыгып кеткен турбайбы? Жели чыгып кетти. Муну алмаштырайлы. Энерге чекарака жаман скоростной трассада обочинага чыгып туруп алмаштырбасам болбойт. Запаска бар, жаңы коюлу запаска, ушуну коюп алайлы. Мындай машиналар жаман жакын өтөт да, жаман опасный. Кененирээк жерге токтобосом. Жолдон чегеге качтым. Чегеге мындай алдым. Жактаганда мына жактан кененирээк месте болгондой эшикти ачып жапканыч. Туристтер балам. Бул жерде адам турат. Анан аварийный знак бар, ушуларды коелу. Жилет бар. Ушу жилетти кийип знактарды коелу. Амградты алдым, азыр коем. Конгул үчүн знактарды тиздим. Мына машинада бузулуп калыптыр. Ал bunun жери эле чип кеткен окшойт. Знактарды тизип койдум эка. Алмаштырайлы. Жели азайып кеткен окшойт да. Бул жерге тешилип бур кирип кеткенби же? Бур кирип кеткенби? Колтарын баарын бошоттум. Шуга коюп, кем чыгарайлы. Чыгардым. Ал балон. Жап-жаңы балон. Коюлу элек. Бул ошо алганда, жаңы трейлерди алганда алган боюнча
сентябрдын 16-сында алғамын. 16 сентябр 23 жыл. Қанша болды? 8 айдан бері жүрет, азыркы дөңгөлөктөр бардығы родной. Эч бирисин алмаштыра элекмин. Машинаның болгону аркасын алмаштырдым, алдылары өзүнүкү. Алжака суу салып койдум. Үстүнө бир отурат, салайын. Дөңгөлөк салып алдым. Буюрса, чаржаңы. Дөңгөлөң эле жарыла берет экен деп ойлогула. Мына трейлер жаңы машинада жаңы алган үчүн 8 ай сентябрдан бери. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. 7 ай болуп тур азыр. Мына 7 айдан бери Кудайга шүгүр түтүп машинадагы трейлердагы эч кандай бузулган жери жок. Болгон техника экен. Жел ичип кетип турум, желдеп самараз кирип кетсе керек. Эми мыналардын баарын жыйнап туруп, жолго чыгалы эртерээк. Убакытты кетирбей. Мынаны алып барып жеткирип, андан жүк бар да, жүк алып керек. Достор, баарын жыйнадым, аварийкаларды салдым, баардыгын салыштырдым, Кудайга шүгүр, эми жолго чыгалым. Мен мындан карасаң, мына не чырыш бу мынау? Колтура экен. Билесиңер да адырдан терип келип, чырышсам сагыл жетилеп ко. Ошондой чырышпы же чырыш эмеспи бу? Комментарийге жазып койгула билгендер. Аны билбегендер чырыш не деп сурап жүрбөйлү. Ал жөн эле бир аткылак, чоп. Самсагыл дейт. Мынау 5-хайвейда түз барсаң Сан-Сидра. Түз барсаң Сан-Сидра деген граница биз киргенбиз. Аз картадан да көргөзөм. Картанын астында бир аз калды. Иште жүрсөм Сан-Сидра границага барабыз. Az биздин даран бурулуп, айылдын ичине киребиз. Достор, мына ол кара сызык. Мына кара сызык. Ушул граница. Мына болсо Тижуана деп турган ошол Тихуана. Жана биз ушул границадан киргенбиз. Ушул жерде Сан-Сидра деген граница бар мына. Сан-Сидра Атай Месса деген граница бар. Мындай барсам, мына 5 менен көрдүңөр, мына азыр биз келген жол. 5 барып ошол неме Тихуанага кирип кетет. Biz болсо мына жерден кирип, мындан киргенбиз. Мына жерде гостиница бар. Шу гостиницада жатканбыз. Ушундай достор. Азыр мына келдик буюрса. Светофордон өтүп бурулабыз. Мындай болгон здание экен. Шу жерге келдим. Азыр буюрса жүрүп беребиз. Өтө чоң ишкана экен, офисине кирип чыктым. Эми башка баратасына барып алыптым наркы өтүндөгү. Бұл жаққа жөнөттү, ушул жерге келип турсаңыз баратан ачабыз. Жүрөбүз деди го. Мына келди. Эсти келет. Булар баягы гольфкар деп коет, жана гольф ойногон клубтардын машиналары ушулар менен жүрүшөт экен тиртеп. Азыр каерге жүрөт көрөбүз. Буюрса. Şuna dostlar, mına biz 2022 mayda kelgenmiz. Mayda 18 mayda Meksika'ya gelip bir cuma es alıp 25 mayda 2022 yılı girgenmiz. Uşul Tijuana'dan girgenmiz. Yani kartada görgözüm Tijuana'dan girip ana uşul San Diego degen azır men turgan şahar. Uşul şaharda 2 sutka гостиницада жатып анан Нью-Йоркко учуп кеткенбиз. Арадан 2 жыл өтүп кайра ушул жака келип калдым. Буга чейин дагы келчүмүн Сан-Диегого, бирок мындай границанын жанына келген эмес элем. Келип калдым. Бу жерде бүт эле мексиканецтер, анан канча караштар да бар экен мында. Мына шуна чоң ишкана экен. Насос майда чүйдө. Чыгарган. Өткөндө бирөө жазып коюптур. Bobcat degenin emne депчи. Bobcat деген мына ол машинаны Bobcat деп коет. Мына тракторду. Мунун гусеничный бар, анан ушта колесный бар. Шуна достор, мына чечейне бар. Чечи дайырлап койдум азыр.
карасы келсе түшүрөбүз. Бекер турбайбын, ал жер устакан экен да, мындай айткандачы. Ана мен азыр барып айттым, трейлердин баллону жарылып калды, ушун желде бергилесе майыл дейт. Азыр алып барайын. Алып барып туруп анан кийин тешилген жерин жаматабыз же желдетип коер. Салып алайлы кокус жолду. Тешилип калса жолдо калбайын. Желдеди. Азыр эми текшерчел дегенден текшерип берем дедим. Текшерди эле азыр. Азыр. Мындай текшерди азыр. Жасатып алайын бир жолу. Меге. Мерхaba. Билесиң, диске жарылып калыптыр. Калган жактары баары жакшы. Диске жарылып калып, ошондон акырын чыгып, жели азайып калган экен да, бирөө айтып калды, жакшы болбоду. Эсебенде да бир аз жүргөндө көрбөй. Жаңы эле дөңгөлөктү жөн эле талкалап коймокта. Азыр эми диске сатып алышыбыз керек мында. Диске сатып алып портовать этип алышыбыз керек. Ана экранды алып келишти. Шумен чүрөбүз. Буга чейин айтып атканда жана кара менен чүрөбүз деп. Ал көтөрө албайт экен, кичинекей экен деп анан мынаны алып беришти. Азыр шишип берсе. Өдөсүнөн көтөрөбүз же ылдыйынан көтөрөбүз. Шилап чүрүп алып келип бердик. Мына бул машинаны не деп коет эле? Воровайка деп коет эле, баягы манипулятор. Сам гружу, сам отвезу дейт эле, сам везу, сам грузу, сам везу дейт эле, эмне дейт эле? Ушундай машинада ишылык. А меники болсо ты будешь грузить, я буду возить деген машина. Аты Кочкорбай. Деген. Ты грузи, я везу деген. Өдөсүнөн бул жөн эле кармап турат турбайбы баягы. Неме болуп кетпеш үчүн. Эле? Мына кыры болуп кетпештин үстүнөн илип атат. Үстүндө крайник бар го. Ушундан көтөрүп. Oldu dedi, давай dedi. Ушуга да каска кийип алып ошол жерге барды. Мынау каскасы жок эле баягы билесиңер да, мен баллонумду желде берип аткам. Ушул да каскасы жок эле. Шуну шака илип ушундай кылыш үчүн каска кийип алып, ана кылат. Молодец. Көтөрдү алым алыш. Таштап берип трейлер сындырып койгула. Biz balon jarılып зорго келет канда. Ира көтөрүлө. Тесиңер ана барашараларга. Ушундай болгон моторчикти алып келдик. Генератор. Айылга бирөөнү апарып коюп алыш керек да. Бизде светочий өрөт го. Жүргүзүп коесуң болду. Ошо достор, ушинтип жүрүп бердик мына. Кудай буйрса, баарыңыздар көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык. Оразаңыздар кабыл болсун. Оразада бизге дуа кылышты. Унутпагыла достор. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракат. Аллахтын рахматы болсун сиздерге. Кийинки видеодо жолукканга чейин аманчылык болсун.